Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22 жыйыны жыйынтыкталды. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлору, байкоочу өлкөлөрдүн өкүлдөрү, ШКУнун катчылыгынын, аймактык антитеррордук түзүмүнүн жана прокурорлордун эл аралык ассоциациясынын жетекчилери катышты. Адегенде президент Садыр Жапаров ШКУ жана Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекеттеринин башкы прокурорлоруна видео кайрылуу жасап, алардын ишине ийгилик каалады. Мамлекет башчы прокурорлордун Кыргызстанга келиши учурдагы жаңы чакырыктардын шартында мыйзам менен тартипти бекемдөөдөгү ыйык милдети экенин айгинелеп турат, деди. Президент соңку жылдары Кыргызстан укуктук реформаларды жүргүзүүдө, бул багытта укук коргоо органдарынын натыйжалуулугун арттыруу, коррупция менен күрөшүүдө көлөмдүү иштер аткарылганын белгиледи. Бул жолку отурумда негизги тема санарип доорунда прокуратуранын ролу, жаңы коркунучтарга каршы турууда жана адам укуктарын камсыздоодо ШК өлкөлөрүнүн тажрыйбасы болду. Ар бир тарап сунуштарды беришти, тиешелүү. Азыр өзүңүздөр билгендей, тез өсүп жаткан заманда жанагы кибер кылмыштуулук жана эл аралык терроризм сыяктуу глобалдык чакырыктар шартында прокуратуранын ролу ого бетер өсүп бара жатат. Талкуулардын дагы бир маанилүү аспектиси бул санариптик мейкиндикте адам укугун коргоо маселеси да көтөрүлдү. Бул барган сайын актуалдуу болуп баратат. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тиешелүү протоколдорго кол коюлду. Катышуучулар ушу жолугушуунун жыйынтыктары биздин мамлекетте укук тартибин жана сот адилеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө өбөлгө болот деген ишенимди билдиришти.